машину. Ийгилик бардык адамга бирдей жылмайт экен. Бирок аны колдоно билген адамдын колунда турган ачкыч деп коюшат. Мына ошол бий падышасы аталган Атайдын ийгиликтерин айта берсең сөз жеткис. Эл арасында Атай аталган бийчилер көйгөнү менен баары бир робот аталган Атай Өмүрзаков аламдын алаканында жалгыз оригинал экенин белгилөө. Эсиңиздерде болсо, Атай Өмүрзаков дүйнөдөгү белгилүү шоу өкүлдөрүн Кыргызстанга чакырып, чоң программадагы концерт уюштурмакчы болгон эле. Демек көптөн күткөн күн дагы келип жеткенси. Ошол себептен улам Атайдын буту жерге тийбей, Европа менен Азиянын ортосунда ат чаптырып жүргөн убак экен. Бир нече суроолорго жооп алуу үчүн Атайдын иш ордуна бардык. Чехиядан биринчи байгени уткандан кийин ушул фестивалды ишке ашырайын деп чечкем. Ошо жаңы жылдан бери бул фестивалды даярдап жүрөбүз. Ошол отурган командаларды чогултуп, эң креативдүү балдарды чогултуп, ошо уюштурган турабыз. Келген коноктор алар Кыргызстанда боло элек, мындай деңгээлде болгон коноктор Адам Силани Step Up киносунун каарманы. Audience to be in that environment. Урчулар ал No Mercy то жана Маранжи то. Мындай деңгээлде Кыргызстанда боло элек жылдыздар. Тем более биякта бир эмес, эки эмес, 5 жылдыз келген турат. Андан тышкары жана Western Store алар дүйнөдө аты чакшла көндүрөт. Алар Beyoncé менен чогуу билишет. Жана Салах бичси ал мен оюм боюнча ал дүйнөдө эң легендаруу бичси. Ар бир жылдыздын гонорары $10,000 өйдө. Көп өйдө. Бул проекттин, бул долбоордун бюджети 200 миңден ашат. 100 миңин мен өзүм уткан байгеден салым кылып атам да. Ошо. Башында бул долбоорду уюштура баштаганда көп демөөрчүлөр ишенбей атышкан. Бул проект болорун көп эле сөз келип атты, бирок биз уюштура баштагандан кийин жылдыздар менен контракт түзүп колго бергенден кийин ишене баштады. Жана өзүлөрү да колдой башташты. Сен келишимди баягы жүзмө-жүз отуруп түздүңөрбү же баягы электрондук сүйлөшүүлөр менен? Жок, бизден Омурбек Андырбеков Москвага барып, бүт контракттарды түзүп, контракт менен бул жөнөкөй эле озеки сүйлөшүлгөн жок. Алар менен бетме-бет жолугуштуңардар. Сөзсүз. Өмүрбек деп атасың, ал ким болду? Мен Омурбек Байке, ал биздин финансовый директор, биздин Атай Продакшн продюсерлик борборунун. Ошол мен бул долбоорду уюштураардын астында продюсерлик борбор ачкан болчумун. Атай Продакшн деп атап койгонбуз. Ошол. Атайдын бий менен биротоло коштошом дегени көпчүлүктүн көңүлүн сууткан эле. Эгер ал бий менен эле алек болуп жүрө берсем, башка көздөгөн максаттарыма жетүү мүмкүн эмес дейт. Бийде эң алгачкы максатка жеттим. Андан кийин мен өзүмгө башка максаттарды койгом. Ошол максатты ишке ашыруу үчүн мен бийден кетишим керек.
Анткени мына азыр өзүмө мындай долбоорлорду коюп алдым. Фестивалды уюштуруу, андан кийин кино тартуу, анан балдарды мына азыр өстүрүп атам, мына окутуп атам, аларды дагы алып дүйнөлүк долбоорлорго алып барып келиш керек да. Аларды дагы өстүрүш керек. Ошон үчүн маган Кыргызстанда болуш керек да. Мен азыр бийлеп жүрө берсем, бир контракт алып алам чет өлкөдөн. Жарым жылга, бир жылга кетип калам, анан өзүмдүн долбоорлорум ушинтип эле калып калат да. Ишке ашырылбай. Атай бийде эле эмес, кино жаатында дагы өзүн сынаганы жатыптыр. Көбүнчөсү бий менен биздин соц проблемаларды алынат. Ал кинонун ичинде азыркы биздин балдар бирдеме менен алектенип аткан, спорт менен же культура менен болсо да, бий менен болсо да, ырчы болсо дагы көп нерсе менен көп проблема болот да. Үйдөгүлөр ишенбейт, демөөрчү табылбайт. Ошондой нерселерди кинолордон көрсөтүп берсек деп, ошондой ой менен тарталык дегенбиз. Эми өзүмдүн жашымда деле көп нерсе болгон. Башында досторум мени айтчыдай, бийде эмне кыласың, ал сага эмне берет деп, лучше оку деп, же демөөрчүлөргө барганда бир жыл издеп демөөрчүнө эч ким ишенбейт. Азыр биздин демөөрчүлөр, таланттарга ишенбейт, результат көрсөтмөйүнчө. Ошол нерсе менен көрсөтүп, балдарга мүмкүнчүлүк берип, ошол идея көбүнчөсү. Профессиональный режиссерлорду бияка чакырабыз, профессионалдуу операторлорду, сценаристтерди. Чет жактан келет, бирок биздин ал профессионалдуу режиссерлор, операторлор, анткени бизде көп профессионалдар бар, бирок алардын баары сунуштар менен чыгып кетишкен болчу. Ошол адамдарды деле чогултуп, ойлойм, жакшы деңгээлде, жакшы качестводо кино болот деп. Балким Атай бий өрөөнүнөн кетерден мурун өзүнүн ордуна башка орун басарларын даярдап жаткандыгынын да себеби ошондон улам окшойт. Айта кетсек, Тумар КР деп аталган бий тобунда түзүүгө жетишкен Атай Украинадагы болуп өткөн сынакка шакирттерин алып чыккан эле. Февраль айында алар Украинага барып келишкен. Украина май талант долбоорунун биринчи туруна катышып келишти. Көп эмоция алып, жакшы сөздөр менен алар биринчи турдан отборго өтүштү. Отбордон болсо жарым финалга өтүштү. Ошол азыр мындай да сөздөр келип калат. Долбоордун азыр фавориттердин катарында келе атышат балдар. Буюрса алар да жеңишке жетип калышы мүмкүн турбайбы? Чын айтсам, мен аны каалабайм. Биринчи орун алса, алар бийде токтоп калышат да, өспөй калышат. Алар азыр эң алгачкы аларга азыр опыт керек болуп атат. Жакында эле Чехия алып чыгып калды. Эмне максат менен барып келдиң? Чехияда, Европада менде контракт бар. Ошол контракт менен жума сайын Европага учуп турам. Мындай жөнөкөй суроо, жылдыз оорусу менен ооруган жоксуңбу? Мындай бой көтөрүп калган оору сага жагыша элек? Мурун эле интервью берип жүргөндө эле айтып жүрчүмүн, ал оору менде бар. Азыр деле сакталып жүрөт. Билбейм, эң башкысы мен өзүм ошону сезип турганымды, билип турганым эле жакшы да. Өзүм билбей жүрүп, өзүм ошондой жылдыз оору менен ооруп жүрө берип, аны билбей жүрсөм, анда эчбир жаман болмок. Мисалы үчүн, сен белгилүү, мындан да белгилүү адам болду деп коелу, болосуң деп элестетип коелу. Ошол кезде бир күнүңдү элестетип айтып бере аласыңбы? Чын айта албайм. Башкалардын сөзү мындай да, кичинекей, мындай ичи
мындай галстугу тик турган кишиге окшошуп өзүм болсо чын элестете албайм. Эми өзүм максатыма жеткениме эле каалайм да. Бул күндөргө чейин ал жаштарым алтын жаштар болчу да. Чын анткени алтын күндөр болчу. Анткени апам бизге жаш эле мындай условия түзүп бергенди. Мен ойлойм да, мен өзүмдү 15 жаштагы көзүмдү кезиксем, мен тааныбайт болчумун. Анткени мен характерим дагы өзүм кешпирим дагы башкача болчу да. Ошол бирок маган 15 жаштагы атай көбүрөөк жагат. Неге? Азыр бул сөзүңө караганда азыр бир нерседен тажап тургандай айтып атасың да? Жок, эми айтып кеткендей эле жылдыз оорусу менен ооруган үчүн да. Эми ал себептердин бири да. Кайталангыс образы менен атакка ээ болгон Бийчи атай кайда болбосун бардык жетишкендиктерин бир гана апам үчүн деп айтып келет. Мунун да өзүнчө бир себептери бар. Эми ал себеп жөнөкөй, апам бизди жалгыз эле өстүрүп жүргөн болчу. 1 жашыман бери. Бейкем кичине катышып калган атам жактар менен. Эми тарбиясын деле эмес, просто ал жашоодо көрүп калган болчу. Ошол бирок мен болсо чын аларга жакын эмес болчумун, алар менен катышкан эмес болчумун. Ошон үчүн мен бир эле апамдын мен өзүм дагы фамилиямды өзгөртүп алган болчумун Омурзак. Бирок менин фамилиям башка болмок. Ошон үчүн мен апам жакка кичине жакыныраак болчумун. Ошон үчүн Омурзак фамилиясын алып алган болчумун. Байкеңги башкача фамилиясы? Аныкы башкача. Көбүнчөсү сурайт, эмне сразу бир тууганыма эмесиңер бирок бир тууган элебиз, бирок мен өзгөртүп алгам, анткени мен апамдан көбүрөөк тарбия алгам, Омурзаковдордон көп алар менен катышкам. Ошон үчүн мен ойлойм да, ошол фамилияны алып алган туура болду депчи. Кыялдан максат жаралат, күч аны күчөтөт демекчи, ар бир адам бала чагындагы кыялын ишке ашырууну көзөйт эмеспи? Бирок аны убакыт көрсөтөрүнө шек жок. Чын башында мындай идея бар болчу, максатка өзүмө президент болом деген максат койгон болчумун башында. Бирок азыр ал идеядан кичине алысмын. Мен ойлойм, дүйнөнү өзгөртүш үчүн башка жолдор да бар. Жеңишке болгону 2 гана кадам керек деп коюшат. Бири алдыга, экинчиси артка. Жалкоолукту жаман көргөн атай искусствонун бий түрүн тандап, ойлогон оюм ишке ашып, азыр бул иштен канча чарчасам, ошончолук ырахат аларым билдирди. Мага мындай жашоо жагат. Анткени өзүм кичинекей жашыман бери эле каалап жүрчүмүн. Жумушум ушундай болсо, ар бир мүнөт иш менен бош убакыт жок болгондой. Анан ошо иштен кийин чарчап келип уктаган сезим эң сонунда. Ошондойдо кичинекей жашыман бери эле каалап жүргөн болчумун. Мындай жашоо мага жагат. Кичинекей жашыман эле мындай үйдө отура берген, эчтеке кылбаган нерсе жаман көрчүмүн да. Мен өзүм 15 жашка чейин мындай спортко көп жакын болчумун. Ар бир убактымды мындай спортко көңүл бурчумун да. Ошол 15 жашымда бара албаган себептен мен бийлей баштагам. Анткени үйдө отурганды жаман көрүп, ошо музыканы коюп бийлей берчүмүн. Ошол ойлойм, ошо спортто мага жардам берди, ошо өзүм көпү салганды жаман көргөн да себеп жардам берди да мага. Адамдын алдыга койгон максаты жок болсо, анда ал кишенделген бойдон калат деп коет. Бирок алдына бир эмес бир нече максат койгон атай кыргыз элинин атын мындан ары бир эмес бир нече жолу дүйнөгө таанытам деп турган чак экен. Сыр катары айтып кетели, ал бий өнөрү менен эмес, башка таланты менен деп айтып кетти. Атай, сенде кыргыз элинин үмүтү зор. Чоң эле гонорарларга чоң эле гонорар кандай көрүнөт? Жалгыздык атайды жакшы эле чарчатты көрүнөт деп.
жок. Ал себеби эмне чачат? Себебинин мааниси.